Саламатсыңарбы балдар. 11 класстын алгебра жана анализдин башталышы предмети боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көрсөткүчтүү функциянын туындусу. Англиялык жазуучу Чарльз Калеб Колтон математиканы окуп үйрөнүү Нил дарыясына окшош, ал кичинекей булактан башталып, чоң дарыя менен аяктайт деп айткан экен. Ошол чоң билимдердин дарыясында агып кетпей же чөгүп кетпей, ага агымга туруштук бериш үчүн биз алган билимдерибизди системалаштырып, иреттеп эске сакташыбыз керек. Качан керек болгон убакта кайрадан эске түшүрөбүз. Эмесе биз бүгүн көрсөткүчтүү функциялар жөнүндөгү алган билимдерибизди иреттеп системалаштырабыз жана ага көрсөткүчтүү функциянын туындусу жөнүндөгү маалыматтарды кошобуз. Көрсөткүчтүү функциянын туындусу жөнүндө сөз болуп аткандыктан көрсөткүчтүү функциялар жөнүндөгү маалыматтарды кайталап алалы. Y барабар a даражасы x түрүндөгү функцияларды көрсөткүчтүү функциялар деп аташат. Мында a 1-ге барабар болбогон оң сан. A 1ден чоң болгон учурун жана a 0 менен 1-дин арасында болгон учурун бөлүп карайбыз. A 1ден чоң болгон убакта аныкталуу областы бардык анык сандардын көптүгү, маанилеринин областы оң сандар. Бул убакта функция өзгөлтүксүз жана өсүүчү функция болот. Ал эми a 0дон чоң 1ден кичине болгон учурда аныкталуу областы бардык анык сандардын көптүгү, маанилеринин областы оң сандар жана бул функция кемүүчү жана өзгөлтүксүз функция болот. Ал эми бул функциялардын графиктери a 0дон чоң 1ден кичине болгон убакта кемүүчү функция экендигин көрүп турабыз. Ал эми a 1ден чоң болгон убакта өсүүчү функция экендигин көрүп турабыз. Бул ийри сызыктарды экспонента деп да атап коюшат. Ал эми ox огу горизонталдык асимптота болуп эсептелинет. Эми биз ушул билгендерибиз боюнча тапшырмаларды аткарып көрөлү. Берилген функциялардын арасынан көрсөткүчтүү функцияны көрсөткүлө дейт. Силер өзүңөр кайсы функция көрсөткүчтүү функция экендигин аныктап тургула. Жообуңар туура болсо, өзүңөрдү баалагыла. Биринчи y барабар 2-нин x даражасы a барабар 2-ге болгон көрсөткүчтүү функция. Y барабар x-тин квадраты бул функция квадраттык функция, көрсөткүчтүү функция боло албайт. Y барабар минус 3-тин x даражасы a барабар минус 3 терс сан болгондуктан бул көрсөткүчтүү функция боло албайт. Y барабар квадрат тамыралында 2-нин x даражасы a барабар квадрат тамыралында 2 болгон көрсөткүчтүү функция. Y барабар x функциясы сызыктуу функция. Y барабар x минус 2-нин куб даражасы бул даражалуу функция. Y барабар π-нин x даражасы π барабар 3,14 турактуу сан болгондуктан бул функция көрсөткүчтүү функция боло алат. 8-нчи y барабар 3-түн минус x даражасы бул функцияны 3-түн минус 1 даражасынын x даражасы түрүндө көрсөтө алгандыктан бул функция көрсөткүчтүү функция боло алат. Демек, берилген функциялардын ичинен кызыл түстөгү функциялар көрсөткүчтүү функция экендигин аныктадык. Кимдики туура болсо, азаматсыңар. Экинчи тапшырма. Берилген көрсөткүчтүү функциялардын кайсынысы өсүүчү, кайсынысы кемүүчү функция болот. Өсүүчү жана кемүүчү функция боло тургандыгы адан көз каранды экендигин көрдүк. Y барабар даражасы x, 2,7ге барабар турактуу сан болгондуктан бул өсүүчү функция, анткени 1ден чоң. Y барабар 10-дон x даражасы өсүүчү функция, анткени 10 1ден чоң. Y барабар 0,5-тин x даражасы кемүүчү функция, анткени 0,5 кичине 1ден. Y барабар квадрат тамыралында 2-нин x даражасы функциясы
Өсүүчү функция анткени квадрат тамыралында 2 бирден чоң. Y барабар 3-төн 1-дин x даражасы. Кемүүчү функция анткени 3-төн 1 бирден кичине. Y барабар 49-тун минус x бөлүнгөн 2 даражасы. Бұл функцияны 49-тун минус 2-ден 1 даражасынын x даражасы түрүндө көрсөтүп алууга мүмкүн болгондуктан, 49-тун минус 2-ден 1 даражасы 7-ден 1 бирден кичине болгондуктан кемүүчү функция. Y барабар п'нин x даражасы өсүүчү функция, анткени p бирден чоң. Y барабар 1 бөлүнгөн квадрат тамыралында 3-түн x даражасы. Бұл кемүүчү функция, анткени 1 бөлүнгөн квадрат тамыралында 3 бирден кичине. Кимдики туура болсо, азаматсыңар. Өсүүчү функциялар кызыл түс менен берилип атат, кемүүчү функциялар жашыл түс менен берилип атат. Берилген функциялардын аныкталуу областын көрсөткүлө. Мында a 1-ге барабар болбогон оң сан. Y барабар a-нын 2x даражасы. Аныкталуу областы бардык анык сандардын көптүгү. Y барабар a-нын квадрат тамыралында x даражасы. Аныкталуу областы 0-дон плюс чексизге чейинки жарым интервал. Y барабар a-нын 2 бөлүнгөн x минус 2 даражасы. 2-ден башка бардык анык сандар же минус чексизден 2-ге чейин жана 2-ден плюс чексизге чейинки интервалдар. Y барабар a-нын x бөлүнгөн x квадрат минус 1 даражасы функциясынын аныкталуу областы минус 1 жана 1-ден башка бардык сандар. Башкача айтканда, минус чексизден минус 1-ге чейинки жана минус 1-ден 1-ге чейин жана 1-ден плюс чексизге чейинки интервалдар. Y барабар a-нын 1 бөлүнгөн x квадрат плюс 1 даражасы. Аныкталуу областы бардык анык сандардын көптүгү. Анткени x ордуна каалагандай санды койсок оң сан, ага 1-ди кошсок оң сан болот дагы. Аныкталуу област бардык анык сандар болот. Y барабар a-нын квадрат тамыралында x минус 3 даражасы. Аныкталуу областы 3-төн плюс чексизге чейинки бардык сандар. Анткени бул жерде квадраттык тамыр аныкталыш үчүн квадрат тамыралдындагы сан терс эмес сан болуш керек. 4-түнчү тапшырма. Берилген функциялардын маанилеринин областын көрсөткүлө дейт. Мында a 0-дон чоң, 1-ге барабар болбогон оң сан. Y барабар 7-ден 1-дин x даражасы. Маанилеринин областы оң сандар. Y барабар квадрат тамыралында 3-түн x даражасы. Маанилеринин областы оң сандар. Y барабар 5-тен x даражасы плюс 2. Маанилеринин областы 2-ден плюс чексизге чейинки сандар. Y барабар 2-нин x плюс 3 даражасы минус 1. Маанилеринин областы минус 1-ден плюс чексизге чейинки сандар. Y барабар p'нин x минус 3 даражасы. Маанилеринин областы бардык оң сандар. Y барабар 1 бөлүнгөн квадрат тамыралында 2-нин x даражасы минус 1 функциясы. Маанилеринин областы минус 5-тен плюс чексизге чейинки бардык сандар. Эми биз функциянын x0 чекитиндеги туындусунун аныктамасын кайталап алалы. Дельта x 0-га умтулганда дельта f бөлүнгөн дельта x барабар f x0 плюс дельта x минус f x0 бөлүнгөн дельта x айырмалуу катышы умтула турган сан f функциясынын x0 чекитиндеги туындусу деп аталат. Башкача айтканда, туындуну биз f' менен белгилейбиз. Демек f' x0 барабар лимит дельта x 0-га умтулганда f x0 плюс дельта x минус f x0 бөлүнгөн дельта x. Туындунун геометриялык маанисин кайталайлы. Y барабар fx функциясынын x0 жана fx0 чекитиндеги жанымасынын бурчтук коэффициенти k функциянын туындусунун x0 чекитиндеги маанисине барабар. K барабар тангенс альфа
Бұл f'(x0). Эми кичинекей ойын уюштуралы. Бұл ойында силер биринчи мамычада турган туындылардын маанилерин экинчи мамычадан табасыңар жана ага туура келген тамгаларды жазып чыгасыңар. Сумманын туындусу кошулуучулардын туындыларынын суммасына барабар. Ага туура келет экен. Көбөйтүндүнүн туындусу биринчи көбөйтүүчүнүн туындусун экинчи көбөйтүүчүгө көбөйтүп, ага экинчи көбөйтүндүнүн туындусун биринчи көбөйтүндүгө көбөйтүп кошуу керек. Буга к туура келет экен. Бөлчөктүн туындусу алымынын туындусун бөлүмүнө көбөйтүп, андан бөлүмүнүн туындусун алымына көбөйтүп кемитип, аны бөлүмүнүн квадратына бөлүү керек. Буга с тамгасы туура келет экен. Даражанын туындусу, x'тин n даражасынын туындусу n көбөйтүлгөн xn-1. Буга p туура келет экен. Турактуу сандын туындусу 0, буга o туура келет экен. С u'нун туындусу с көбөйтүлгөн u'нун туындусуна барабар. Буга n туура келет экен. Синус x'тин туындусу косинус x'ка барабар. Туура келет. Косинус x'тин туындусу минус синус x'ка барабар. Буга n туура келет экен. Тангенс x'тин туындусу 1 бөлүнгөн косинус квадрат x. Буга t туура келет экен. Котангенс x'тин туындусу минус 1 бөлүнгөн синус квадрат x. Буга a туура келет экен. Эми өзүңөрдү текшерип көргүлө. Алынган сөз экспонента. Биз жогоруда көрсөткүчтүү функциянын графигин экспонента деп айтабыз дедик. Ошондой эле экспонента деп биз y барабар даражасы x функциясындагы атап коет экенбиз. Y барабар даражасы x функциясынын 0,1 чекитине жүргүзүлгөн жанымасынын бурчтук коэффициенти k барабар тангенс 45 градус, бул барабар 1-ге. Башкача айтканда k барабар тангенс альфа, бул барабар f'0-го, бул 1-ге барабар болот экен. Башкача айтканда дельта x 0-го умтулган учурда нин дельта x минус 1 бөлүнгөн дельта x бөлчөгү 1-ге умтулат экен. Эмесе буга карап биз төмөнкү теореманы айта алабыз. Y барабар даражасы x көрсөткүчтүү функциясы ар бир чекитте дифференцирленет жана y' барабар даражасы x функциясынын туындусу барабар даражасы x'ка. Башкача айтканда, бул функциянын туындусу өзүнө барабар болгон функция болот. Далилдеп көрөлү. А дегенде y барабар даражасы x функциясынын x0 чекитиндеги өсүндүсүн табабыз. Дельта y барабар нин x0 плюс дельта x даражасы минус нин x0 даражасы биринчи кошулуучуну көбөйтүндү түрүндө көрсөтүп алабыз. Нин x0 даражасы көбөйтүлгөн нин дельта x даражасы минус нин x0 даражасы. Экөөндө нин x0 даражасы болгондуктан нин x0 даражасы көбөйтүлгөн нин дельта x минус 1 даражасы деп нин x0 даражасын кашаанын сыртына чыгарып алабыз. Дельта x 0-го умтулганда дельта y-тин дельта x-ка болгон катышы нин x0 даражасына умтулат экен. Мындан туындунун аныктамасы боюнча ар кандай x үчүн y' барабар нин x даражасы келип чыгат экен. Башкача айтканда нин x даражасынын туындусу нин x даражасы. Теорема далилденди. Негизи саны болгон логарифма натуралдык логарифма деп аталарын өткөнбүз. Башкача айтканда логарифма негизи боюнча x барабар натуралдык логарифм x ln x деп белгилейбиз. Логарифмалык негизги теңдештик боюнча каалагандай бирге барабар болбогон a саны үчүн нин натуралдык логарифм a даражасы барабар a-га болот. Анда биз a-нын x даражасын нин натуралдык логарифм a даражасынын x даражасы түрүндө көрсөтүп, бул барабар нин x көбөйтүлгөн натуралдык логарифм a даражасы деп жазып алсак болот. Анда төмөнкү теорема орун алат. Y барабар a-нын x даражасы көрсөткүчтүү функциясы өзүнүн аныкталуу областынын ар бир чекитинде дифференцирлене алат жана
ал туунду A'нын x даражасы көбөйтүлгөн натуралдык логарифм A'га барабар болот. Көрсөткүчтүү функцияларды дифференцирлөө формулаларын карап көрөлү. Э'нин x даражасынын туындусу Э'нин x даражасына барабар. Э'нин kx плюс b даражасынын туындусу даражасы татаал функция болуп аткандыктан k көбөйтүлгөн Э'нин kx плюс b даражасына барабар болот. A'нын x даражасынын туындусу A'нын x даражасы көбөйтүлгөн натуралдык логарифм A. Ал эми A'нын kx плюс b даражасынын туындусу k көбөйтүлгөн A'нын kx плюс b даражасы көбөйтүлгөн натуралдык логарифм A'га барабар болот. Эми мисалдарды карап көрөлү. Y барабар 5-тин x даражасы функциясынын x барабар 0 чекитиндеги туындусын тапкылады. Чыгаруу үчүн A'нын x даражасынын туындусу барабар натуралдык логарифм A көбөйтүлгөн A'нын x даражасы формуласын колдонобуз. Анда 5-тин x даражасынын туындусу натуралдык логарифм 5 көбөйтүлгөн 5-тин x даражасы болот. Ал эми x'тардын ордуна 0-ду койсок, натуралдык логарифм 5 көбөйтүлгөн 5-тин 0 даражасы ар кандай санын 0 даражасы 1-ге барабар болгондуктан бул натуралдык логарифм 5-ке барабар. Жообу y' 0-догу мааниси натуралдык логарифм 5. Экинчи мисалды карайлы. Y барабар 4-түн 6x плюс 5 даражасы функциясынын туындусын тапкылады. Чыгаруу үчүн татаал функциянын туындусу катары чыгарабыз. Анда бул функциянын туындусу 6 көбөйтүлгөн натуралдык логарифм 4 көбөйтүлгөн 4-түн 6x плюс 5 даражасы. Натуралдык логарифм 4-түн 6-чы даражасы деп жазып алабыз. Көбөйтүлгөн 4-түн 6x плюс 5 даражасы барабар 4-түн 6-чы даражасы 4096 болгондуктан натуралдык логарифм 4096 көбөйтүлгөн 4-түн 6x плюс 5 даражасы. Жообу y' барабар натуралдык логарифм 4096 көбөйтүлгөн 4-түн 6x плюс 5 даражасы. Кийинки мисалды карайды. Y барабар 7-нин x бөлүнгөн 2 даражасы көбөйтүлгөн тангенс 3x функциясынын туындусын тапкыла дейт. Мында берилген функция көбөйтүндү түрүндө болуп аткандыктан жана ар бир көбөйтүүчүлөрдүн аргументтери татаал болуп аткандыктан төмөнкү формулаларды колдонобуз. Анда берилген функциянын туындусу, биринчи функциянын туындусу 7-нин 2-ден x даражасынын туындусу көбөйтүлгөн тангенс 3x плюс тангенс 3x'тин туындусу көбөйтүлгөн 7-нин 2-ден x даражасы барабар 2-ден 1 көбөйтүлгөн 7-нин 2-ден x даражасы көбөйтүлгөн натуралдык логарифм 7 көбөйтүлгөн тангенс 3x плюс 3 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн косинус квадрат 3x көбөйтүлгөн 7-нин 2-ден x даражасы. 7-ден x даражасын кашаанын сыртына чыгарсак, кашаанын ичинде натуралдык логарифм 7 көбөйтүлгөн тангенс 3x бөлүнгөн 2 плюс 3 бөлүнгөн косинус квадрат 3x келип чыгат экен. Жообу ушул сан боло алат. Кийинки мисалды карайлы. Абсциссасы x0 болгон чекитте f функциясынын графигине жүргүзүлгөн жаныманын теңдемесин жазгыла дейт. Чыгаруу үчүн жаныманын теңдемесинин формуласын карап көрөбүз. Y барабар fx0 плюс f'(x0) көбөйтүлгөн x минус x0. Демек, асы fx барабар э'нин минус x даражасы функциясынын x0 барабар 0 чекитиндеги жанымасынын теңдемесин жазуу керек болсо, анда биринчи fx0ду таап алабыз. Башкача айтканда, берилген функциядагы x'тин ордуна 0ду коюп эсептейбиз. Бул барабар 1 болот экен. Андан кийин биз анын туындусун табабыз. Э'нин минус x даражасынын туындусу минус э'нин минус x даражасына барабар болот экен. Анда f'(x0) минус 1-ге барабар болот экен. Берилген теңдеменин ордуна койсок, y барабар 1 минус 1 көбөйтүлгөн x минус 0 барабар 1 минус x болот экен.
жообу y барабар 1 минус x'ка. Экинчи теңдеменин чыгарылышын карайлы. fx барабар 3-тün x даражасы функциясынын x0 барабар 1 болгон чекиттеги жанымасынын теңдемесин жазабыз. fx0 барабар 3-тün 1 даражасы 3кө барабар. f'(x) 3x-тин тундусу 3-тün x даражасы көбөйтүлгөн натурал логарифм 3. f'(x0) x0 ордуна 1ди кое турган болсок 3-тün 1 даражасы натурал логарифм 3. 3 көбөйтүлгөн натурал логарифм 3. Берилген теңдемедеги ар биринин ордуна койсок, y барабар 3 кошуу 3 натурал логарифм 3 x минус 1. Кашаларды ачсак, x көбөйтүлгөн 3 натурал логарифм 3 минус 3 натурал логарифм 3 плюс 3кө барабар болот экен. Демек, жообу ушул теңдеме боло алат. Кийинки мисалды карайлы. fx барабар x-тин x көбөйтүлгөн нин 5x даражасы функциясынын өсүшүн, кемишин жана экстремумдарын изилдегиледи. Чыгаруу үчүн fx барабар x көбөйтүлгөн нин 5x даражасы функциясынын туындусын алабыз. Бул туунду көбөйтүндү катары алгандыктан нин 5x даражасы көбөйтүлгөн 1 плюс 5x'ка барабар. Ал эми сыналуучу чекиттерин табуу үчүн 0го барабарлайбыз. 0го барабарласак, нин 5x даражасы 0дон чоң болгондуктан, бул көбөйтүндү 1 плюс 5x барабар 0 болгондо гана 0го барабар болот. Мындан x барабар минус 5тен 1 экенине болобуз. fx функциясы x минус чексизден минус 5тен 1ге чейин болгондо кемүүчү функция болот экен. Анткени f'(x) 0дон кичине. fx функциясы минус 5тен 1ден плюс чексизге чейин болгондо өсөт экен. Анткени f'(x) 0дон чоң болот. Биз муну координаталык түз сызыкка белгилеп көрсөтө турган болсок, минус 5тен 1ге чейинки маанилери f'(x)тин маанилери минус 5тен 1ден кийинки маанилери плюс, минус болсо fx кемүүчү функция болот. Ал эми плюс болсо fx функциясы өсүүчү функция болот. Анда функция кемип баратып өскөндүктөн минус 5тен 1 чекитинде минимумга болот экен. Демек, x минимум чекити барабар минус 5тен 1. Ал эми бул чекиттеги функциянын мааниси минус 1 бөлүнгөн 5ге барабар болот. Жообу x тиешелүү минус чексизден минус 5тен 1ге чейинки болгондо кемейт. Ал эми x тиешелүү минус 5тен 1ден плюс чексизге чейин болгондо өсөт. x минимуму барабар минус 5тен 1ге. Ал эми f минус 5тен 1деги мааниси барабар минус 1 бөлүнгөн 5ге. Эмесе, ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Силер өзүңөрдүн окуу китептериңердеги эгерде Колмогоровдун алгебра жана анализин башталышып китеби менен окуган болсоңор, параграф 11, 41 пункт, номер 537ден 540ка чейинки жана 543дөн 546га чейинки көнүгүүлөрдү өз алдыңарча иштөөнү сунуш кылам. Ал эми ким Иманалиевдин китеби менен окуган болсо, алгебра жана анализин башталышы китеби боюнча параграф 9, 1 пункт, номер 60тан 66га чейинки көнүгүүлөрдү өз алдыңарча иштөөнү суранамын. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.